Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah'ın uluk günü, Cuma günü. Men atayın hayırlı jasa niyet kılatam. Cuma günde sözsüz Kur'an'dan, hadisini aytıp ketpesek bolup Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytkan, men sizlerdi barыңарды түрді жаратқанмын, барыңардын өзүнчө тилиңер бар деп туруп, анткени силер бири-бириңер менен таанышып, жакындашкыла деп туруп. Ошондуктан улуттар көп. Анын ичинде Кыргызстанда жашап аткан 80ден ашык улут. Анын ичинде бизден сырткары, кыргыздардан тышкары өзбек, орус, түрк, тажик, башка улуттар. Баарыбыз Алла Таала жана Кур'ан-ы Керимде айтылгандай, атайын бири-бириз менен жакындашыш үчүн, таанышыш үчүн ушундай бөлөк-бөлөк кылып жараткан. Анан Кур'ан-ы Керимде дагы бир жакшы сөз бар. Бул адамзатта экили улут бар деп. Бири мусулмандар, экинчиси мусулман эместер, капырлар деп. Эмне үчүн буну айтып атам мен? Бүгүнкү күнү Имам Али Рахманга чөшүп Кыргызстанда жашап аткан биздин мекендештер, тажиктерге жаман сөздөр айткандар, же болсо алардан мамлекет кызматта иштегендер болсо, аларды кызматтан кетирүү деген сөздөр көбөйүп атат. Бул туура эмес, кымбаттуу менин туугандарым. Анткени биз бир эле Рахманга чөшүп алып туруп, жалпы тажик элини жаман көрсөк да болбойт. Анткени ал жакта да Рахманды колдогондор көп. Мына мен билген тажик оппозиция сыртта жүрөт, Тажикстандан качып чыккан. Анткени буларды көбүн камап, өлтүрүп, же болсо мыкты имамдар бар эле. Бул чындыкты айткан үчүн алар кысымдык алынып, түрмөдө отургандар бар, өлүп кеткендер бар, сыртка чыгып кеткендер бар. Ошол кыргыздардын жакшылыгын унутпаган бир досум бар эле, Раматылык. Аны да Рахманга караштуу өзүлө тажиктер өлтүрүп кетишти 2013 жылы. Ошол 1999 жылы Идуну мажахеттери Афганистандан келип Кыргызстанга кол салганда, Баткен согушу болуп атканда Кыргызстанда туткунга генералдар баш болуп, жокерлер түшкөндө, Жапон жарандары түшкөндө, ошондо Акаев мени Афганистанга жөнөтүп атканда, ушу Талибан менен сүйлөшүп келиңиз, Тахир Улдашев менен Жумабай Манган менен сүйлөшүп келге дегенде, мен жаныма кимди алат элем? Албетте, ушу мага толук жардам бере турган, алар тилин түшүнө турган тажик досуму Нурдин Темировду алган элем. Ошол экөөбүз өлүмдү көрүп, тобокелге өмүрүбүздү салып, ушу Кыргызстанга тынчтык алып келип, согушту токтотуп, туткундагы биз кыргыздарды, япондорду бошотуп келгенбиз. Ошо жанымда жүргөн, мен менен кошо Афганистанда, Тажикстанда, кайсы жерде болуп болсун, өлүмгө тик карап жүргөн ошол тажик досум эле. Анда дам жок кайталып коеюн. Нурдин Темировду өзү эле тажиктер өлтүрүп коюшту ошондо. Рахманга жакындар, Шох Искандеровдер. Мына ошондуктан ар бир улутта жакшы адамдар бар. Биз толук улутту жамандай албайбыз да. Ошон үчүн жакшы сөз бар. Бүт улуттар жакшы, а ичинде жаман адамдар бар деп. Тажиктер бизге окшош эле мусулман эл. Ушу Рахманга өчөшүп биз жалпы мусулман тажик элин жаман көрүшүбүз керек эмес. Мына бүгүнкү күнү да Рахман согуш ачканда мага көп эле тажик достор, инилер, агалар жазып атат. Биз Рахманды жаман көрөбүз. Биз Рахманга тиешебиз жок. Биз кыргыздардын жакшылыгын унуткан жокпуз. 92-96 жылда жаран согуш болгондо бизди тажиктерди Кыргызстандан башка эч ким кабыл алган жок. Калган бүт өлкөлөр чек араларын жаап алган. Şu Afganistan менен эле Кыргызстанга качканбыз. Ошону жакшылыкты унутпайбыз дешкен булар, деп жатышат азырда. Рахманды болсо, мен жана Кур'ан-ы Керимге таянып айтып кетет элем, бул мусулман эмес. Анткени орозо күндөрү, жума күндөрү Кыргызстанга дайыма кол салат. Мусулман ал күндөрдү урматтайт, Аллайды урматтайт. Эгерде биз ушундай өчөшүп алсак, анда биз Алла Рахмандын эч айырмасы жок болуп калат капырдан. Мына мисалы Гитлер экинчи дүйнөлүк согуш ачканда, ушунча миллион адамдар дүйнөдө кырылганда, ага өчөшүп немистерди өлтүрүп кеткен жок да эч ким. Булар да Гитлердин
bir улутунан болот деп туруп. Bizde bu Rahmanга çöşüp begüne tajiklerге asılbaylı, akarat keltirбейли. Buna Kırgızstandın tündügünde murda kılımdары Tatar ulutundagı musulmanlar davat kılıp жүрүшсө, Kırgızstandın түштүгүндө tajik musulmanlar davat kılıp жүрчүлө. Бұл СССРге чейин. Ошол үчүн бүгүнкү күнү да şu түштүк жакта намаз окуп аткан аксакалды карасаңар, алар колун кулакка коюп алып туруп тажикче айтат. Дүттө ракет ният кардим, же чорта ракет ният кардим деп. Бул бардыгы ошол даватчылардын менети. Бул акмак болсо бизге согуш ачкан Рахмон. Буну өзү тажиктер жаман көрөт. Муну тажик эмес дешип атат да аны өздөрү да. Анан хадистерде айтылган, Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, musulmandарды улут боюнча бөлүп бири-бирине касташтырган бул бизден эмес, мусулмандардан эмес деп туруп. Ошондуктан биз жаман көрсөк, Рахмонду жаман көрөйлү. Биз жаман көрсөк, ошо менен кошо Кыргызстанга кол салган боевиктерди жаман көрөйлү. Анын ичинде Кыргызстанга жагынып, бизге дос болмуш болуп, аз генерал намына жеткен Шох Искендеровди жаман көрсөк болот. 99-жылы Баткен согушу болгондо Алман кыйла жалынып жүргөн. Анткени Жумабай Намангани Кыргызстанга кол салганда Тахирулла Шөкө. Мен ал жакта сүйлөшүүлөр жүргүзүп, Афганистанга чейин барып, Талибан менен жолугуп сүйлөшүп атканда, бул пешкели. Жумабай Наманганинин алдына чуркап жүрчү эле. Эми болсо мына генерал болуп туруп, оолу болуп бизге кол салып атпайбы? Бул Шох Искендеров өзү наркобарон. Ошон үчүн мунун өзүнүн иштери бар. Апим ташып жүрөт. Анын Кыргызстанда шериктери да бар, өкүнүчтүү. Алардын баары жүзү ачылат го, бир болсо. Эми эмне үчүн бул кайрылым жасап атам? Бүгүнкү күнү Facebook'ты, Instagram'ды, кайсы сайтка кирип берсем, ушул Кыргызстанда тажиктерге асылышып атат. Туугандар, Кыргызстанда бир тажик чыгып айтты, биз Рахмонду колдойбуз деп. Жок, кыргыздар жаман көрөбүз деп айттыбы? Тескерисинче, Рудаки атындагы тажик диаспора кайрылым жасап, тынчтыкка чакырып, анан кийин кыргыздарга Баткенге лейлекке гуманитар жардам чогултуп алып барышып атпайбы? Булар Рахмондун адамдары эмес, бул биздин тажиктер. Эгерде Рахмон буларды ойлогондо согуш ачпайт эле. Рахмонго Кыргызстанда тажиктер керек эмес, Тажикстанда тажиктер да керек эмес. Россияда мигрант болуп жүргөн тажиктердин кереги жок. Рахмон өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп атат. Анткени баласына бийликти өткөрүп бериш керек. Тажикстанда кырдаал өтө эле жаман. Ошондуктан элди алаксыз үчүн биз менен согуш ачып атпайбы? Мына мен патриотмун, Тажикстанга мына Кыргызстандын жерин кошом, кыргыздарды өлтүрөлү деп туруп, ошондо чакырыш берип атпайбы өзүнүн боевиктериме кошо. Биз болсо азыр түшүнбөй Рахмондун ырын ырдап атпайбызбы? Кыргызстанда тажиктерди куунтук алайлы. Анын ичинде Равшанбек Сабиров ушул тажик улутунан чоң кызматка жетишиптир, кызматтан алайлы деп чакырышып, кол топтошуп, бизге кошулгула деп туруп үндөгөндөр, булар бардыгы туура эмес кылган иштер. Урматтуу менин мекендештерим, туура эмес. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Эгерде мындай болсо анда бири-бирибизге өчөшүп жашасак, анда Кыргызстан жок болот. Рахмондун максаты Кыргызстанды жок кылуу, Кыргызстандын жерин өзүнө кошуп алуу. Биз болсо ушундай чакырык кылып атсак, улут аралык касташтырууну көбөйтө берсек, бири-бирибизди жек көрө берсек, анда Рахмон сүйүнбөйбү, башка душмандары сүйүнбөйбү? Ошондуктан биз данышман элбиз. Биз меймандос элбиз. Биз менен жашап аткан улуттарды өзүнүн бир туугандай көрөлү. Алар да Кыргызстандын мекенчилдери, патриоттору. Мына Равшан Сабиров жөнүндө айтып кетсем, 2010-жылы Кыргызстан жаман аттуу болуп, дүйнө боюнча жана чагымчылар эки улутту уруштуруп коюп, кан төгүлүп, анан сыртка качып кетип, Кыргызстан жөнүндө жаман сөздөрдү айтып, ООНго чейин, Бирлешкен Улуттар Уюмуна чейин жеткенде Кыргызстандын бийлиги кимди алып барды Америкага? Ушу Бирлешкен Улуттар Уюмунда сүйлөтөм деп Кыргызстанды кылбаган иштерге кылбады деп айтабыз. Кыргызстандын актыгын далилдейбиз. Андай жаман ишке барган жок деп туруп, ошондо Равшан Сабировду алып кетишкен. Сен тажиксиң. Сен тажик диаспоранын жетекчисиң. Азыр кыргызды алып барсак ишенбейт эч ким. Сен барып сүйлөп бер деп, бул болсо мекенчил катарында болгонду айтып берип, ошондон бери Кыргызстан жакшы аттуу болуп атпайбы 2010-жылдан бери? Канча чагымчылдар биз жаман аттуу кылган аракет кылышты. Буну эми унутуп коебузбу? Же башка маселеди карап көргүлө. Кайсы жерде кырсык болбосун, тажик диаспорасы дайыма биринчи катарда жардам берет. Мен силерге урматтуу
Мекендештерим, өзгө жаштарга кайрылып кетет элем. Мынасы окусам көбүнчө жаштар экен. Тажиктерди жок кылыш керек, тажиктерди андай кылыш керек, Равшан Сабировди чакыртып алыш керек кызматта дегенде. Мен да силерди кызыккандуу элем. Мен совет мезгилинде армияда кызмат кылганда орустар бизди өтө эле кордук калчу эле. Силер карасыңар, силер адам эмессиңер деп туруп, ошо Орто Азиядан чакырылган солдаттарды мушташып, таяк жеп, аларды уруп, бизде таяк жеп аткан элек ал мезгилде. Ошондо айткан элем. Армиядан кийин Кыргызстанга келсем, мен бүт орустарды чабам, бүт орустарды өлтүрөм деп туруп. Бирок Кыргызстанга келгенден кийин ал оюна кайттым. Анткени бизде орустардын не тиешеси бар? Ошол шовинисттик, улутчул орустарга кандай тиешеси бар? Азырда Рахмонго биздеги тажиктердин тиешеси жок, туугандар. Булар биз менен ушул туулуп өскөн, биз менен жашап аткан, биздин мекендештер алар. Анан ушу сөздү айтып атканда мен өзүмдү ийниме кайрылып кетейин деп атам. 2 жолу чогуу депутат болгонбуз. Ажы Араван районуна шайланган Бакиров Өмүрбек инимдин мен жогорку кеңеш сүйлөгөнүн окуп алып таң калдым. Ажысын, сен тескерисинче улуттарды, өзгөчө мусулмандарды биримдикке чакырышың керек эле. Равшан Сабировди териштирип, бул чет өлкөнүн агенттер, Тажикстандын агенттер буну жумуштан алыш керек деген сөздү мен ойлоп атам, бул кызыккандуулукка берилип айтып алдым окшойт. Өмүрбек ине, мен сени жакшы көрөм, Алла ыраазычылыгы үчүн. Экөөбүз көп чай ичкенбиз. Экөөбүз бир тууган мамиледебиз. Но мындай сөздөрүнөн кайткын. Мен түшүндүрөм, азыр Баткенге элекке кол саланайын, көп Кыргызстан аччысы келип атат. Но бул жерде Рахмонго чөшүп, биз күнөөсү жок адамдарды, өз катарыбыз мекендештерди жок кылып албайлы. Жана битке чөшүп, кийимди өрттөбөйлү. Рахмонду мен айтып атам да, бул капыр. Бул ыйык күндөрү дайым Кыргызстанга кол салат. Гитлерден эч айырмасы жок. Ошондон жаман көрсөк, Рахмонду жанын айланасын жаман көрөйлү, жанын байбектерин жаман көрөйлү. А биздеги иштеп аткан, жашап аткан тажик бит туугандарга, бит тууган дейбиз мусулман катарында, аларга биз тийишпейли. Баарыбыз Кыргызстанды гүлдөтөйлү. Алар биздин катарында мекендештер.